Oğru geldi, emin için geldi. Senin daracağını götürüş için geldi. Senin günahını geçiriş için geldi. Senin bundan da gelecekte oturgan, bundan da çoğun derseden kutkarı için geldi. Eğer uşu ölüm gelse, uşu oğru sebebi, sen beyişke gitip baratasın düşenesin. Egerde imanın alsıp oturan olsa, sen oğrunu korduk katar görürsün. Emne oğru menili göre kaldı bu degen diye başladı. Menden başka hiç kim yok beken. Uşuna жүрөгүңдө некен түпөйлүк менен ошо оордун үстүнө оор башып өлүп калсыңдар. Көп эркектер жүрбөйбү? Аялдар да жүрөт, мисалы, имандын алсыздыгынан кичине проблема келсе, автоматически аракка башын тыгат. Нашарат сабап, кээ бирлер ачууланса, аузбиллахи минеш шейтанир ражим деп да иман болсочу, тамеки чегип баштайт. Арып чыгып тамеки чегип, берип чыгып тамеки чегип турат. Эгер ушул нерсе иманга байланыштуу баардыгы. Сенин бактылуу болушуң иманга байланыштуу, бактысыз болушуң да иманга байланыштуу. Анан кээ бир адамдар келет, Алладан корк, Алладан болот десе, некен кээ бир адамдар башым ооруп деп проблема башка жерге чечкенге аракет кылат го. Жок, иманы барлар мешитке чуркайт. Исламда ушундай кээ биринде чоң деген проблема кайдыгерлик менен карап коебуз да. Чоң проблема кайдыгерлик менен карап коебуз. Болду, чечилди. Мелочный кире турган болсо, иманы алсыздар эмне кылат экен? Эгерде мындай болсо, мындай болмок болчу, тигинтип берсе, тиги мындай акырында өз идеалын болуп таптаза болот да күнөө көрдү издей берет. Болбосо, бүтпесе бүтпөйт болчу. Мында ушинтип көп адамдар иман алсыздыгынан ушундай проблема болот. Ошо иманды кубаттаңыздар.